Урматтуу журналисттер, биринчиден кылмыш катталган күнүнөн баштап 1-Май районунун РООду ичинен жана борбордук ГУВД Бишкектин борбордук тергөө аппараты менен чогуу биргикте тергөө тобу түзүлгөн. Тергөө тобу жана оперативниктер, опытный тергөөчүлөр кошулган. Тергөө башталганда эле жана айтылган вопростор боюнча туура айтылды. Санкциялардын баарын алуу үчүн атайын тергөөчүлөр бөлүнгөн. Алар сразу сотко кетишти. Ошо санкцияларын алганга кээ бир эки тергөөчүбүз допростор менен алектенип калышкан ошол маалда. В общем, только Первомайский РООдо 5 тергөөчүбүз иштеди биринчи күндөн баштап. Жана камера безопасный городдор боюнча иштеп атышты, выезд кылышты. Бир тергөөчүбүз Сосновкага чыгып кетти, следственный оперативный группа менен чогуу. Ошол тергөө ыкчам амалдары баары убакыт боюнча уюштурулган болчу. Жана айтып кеткем келет, жана автомашина табылганда эки маркум ошол автомашина табылганда ал жерден автомашинанын арткы сидениясында табылган болчу. Жана Теңизбаев деген эмне менен табылган болчу, мойнуна кесилген жаракаттар менен. Анын жанында жанакындай обой кескен атайын жана канцелярский нож деп коет, ошол бычак эмес, ошо канцелярский нож табылган болчу. Жанында сотовый телефон табылган болчу. Жана жертва маркум Айзада ошол жерде жана мойнунда футболка менен оролунуп, мындай сол жагында жатып калган болчу да. Азыр соттук медициналык экспертиза корутундусу күтүп атабыз. Бүгүн азыр предварительный механический асфикция, удушение деп берип атат. Вот ошол футболкасы ошол кимге таандык экен, Теңизбаевке. Ошол автомашинасынын багажникинде кийимдери бар экен, сумкасында шашка бар экен, жана такси деген. Өзү ошо таксист болуп алектенип жүрүптүр. Эмнеде болсо шаарда 4 жыл уже Россиядан келген 4 жыл жашаптыр бул жерде. Улан Кубанычбек айткандай, эмнеден Москвадан бул разбойный нападение, каракчылык жазаптыр. Группа лиц кылып, ал боюнча соттолуптур. Предварительный информация боюнча, маалымат боюнча. Ал боюнча биз атайын эл аралык запросторду даярдап койдук. Бүгүн понедельник, бүгүн жөнөтөбүз. Предварительно телефон сүйлөшүүлөр болду. Полный өздүк личностный изучение кылып атабыз. Вот азыркы учурда кылмыш иши Аламедин районунан бизге алынып атат. Өзүбүздүн кылмыш иши боюнча, похищение боюнча, адам урдоо боюнча борбордук аппаратка, бул жака ГУВД Бишкек алдык ишти. Дагы Бишкектен опытный подполковник, полковник тергөөчүлөр кошулду. Абдан разносторонний оперативный следственный иштер жазалып атат азыркы учурда. Вот я хотел ответить на поставленный вопрос по фемициду, да? Вот на сегодняшний день, согласно статистике, у нас по городу Бишкек за 2020 и 2021 год, за 2020 год было зарегистрировано 92 досудебных производств, это практически уголовных дел, по фактам похищения лица для вступления в брак. Вот из вот этих 92 случаев 75 были прекращены, 8 это было подтверждено, что там действительно имел место действительный криминал. Там были лица задержаны, так как статья предусматривает арест, они были задержаны, водворены в ВВС и дальше в СИЗО. 8 дел было направлено в суд. И на сегодняшний день вот 9 дел у нас находится в производстве, еще пока расследуется. Ну, надо сказать, что вы прекрасно знаете, что этот вид преступления, он всегда порождает такой резонанс. Вот события 3-летней давности показали. После этого было внесено в законодательство изменения в части ужесточения вот этой статьи похищения невест, да, так говоря, обиходно. Было внесены ужесточения, и с этого момента по делам этой категории фактически встречные заявления, они не играют роли. То есть, если даже поступает встречное заявление, то эти дела не подлежат прекращению. Но на практике бывает разное. Бывает, звонки осуществляют родители, выясняется, что парень с девушкой дружит, потом они
по обычаям вот, совершает вот такое вместе, уезжает и так далее, они не знают. Вот, поступает звонок, а так как вы знаете, что система РПП при первичном звонке уже идет регистрация, и по ним необходимо уже проводить следственные действия, то есть полноценное расследование, то после того, как уже разбираемся, факт уже выясняем, что там никакого криминала нет, что они по-любому уезжают, что девушка выходит замуж, то такие дела, конечно, подлежат прекращению. А так, прям явного фемицида, я не сказал бы, что у нас наблюдается такой явный фемицид. Конечно, есть определенная категория преступлений в отношении женщин. Вот, есть по семейному насилию, у нас введены новые кодексы, да, по проступкам. Есть у нас понятие охранный ордер при вызове там, семейного насилия, если там муж там, занимается рукоприкладством, избивает и так далее, если там телесные повреждения серьезные, выходит до менее тяжкого, конечно, этим расследуем уже мы, следователи, и направляем в суд. Но если там вот семейное насилие по тяжести телесных повреждений, то занимается дознание. То есть у нас по кодексу о проступках они выдают вместе с участковым охранные ордера, после чего вносится на контроль местным участковым. Они контролируют, приходят в эти семьи и так далее. Вот, кстати, хотел бы в этой части тоже добавить, что вот нами с начала года вот внесены ряд предложений по изменению законодательства в части введения вот этого, как раньше было, ареста административного, для того, чтобы меньше было вот таких фактов семейного насилия, меньше было фактов насилия над женщинами. Раньше это очень эффективная мера была. Раньше мог каждый участковый один, даже сержант, один мог оформить это все путем протокольной формы и направить в суд. И суд мог до 5 дней применить арест. 5 дней он содержался там в специальном учреждении. После этого, конечно, уже вопросы отпадали от дальнейшего семейного насилия. Урматтуу журналисттер, уважаемые журналисты, мы все понимаем вашу обеспокоенность. Мен туура түшүнөм сиздердин бүгүнкү күндөгү переживанияңыздарды. Бирок ар бир кызматтын өзүнүн функционалдык милдеттери бар. Да, бүгүн биз кылмыштуулуктун алдын алуу, анын үстүнөн кармоо, анын болгон кылмыштардын бетин ачуу менен иштейбиз. Биз силер ар бир кылмыштын ошол жанагы окуясы кандай убакта, кайсы убакта болгондугу тууралуу сөзсүз түрдө бизде анализ жасалып, ошонун негизинде багыттамалар иштер жүрөт. Ошол эле күнү баардык жака багыттамалар, башкача айтканда, орусча айтканда ориентировкалар регион боюнча берилген. Андан сырткары перехват операция деп коебуз. Перехват операциясы берилген. Бизде бүгүнкү күндө УПСМдебиз жанагы патрульный милиция жүрүп атпайбы? Ошолордун жөө жүргөндөрү дагы бар. Машина менен патрульда жана мигалка менен жүргөндөр да, ошолордун баардыгына, участковыйларга, бүт шаардагы иштеген кызматкерлерге баардыгына багыттамалар берилген. Андан сырткары региондорго да багыттамалар берилген. Эми биз баягы тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн, ошол кылмышка шектүү болгон баардык атуулдарды өз убагында мыйзам чегинде чара көрүү үчүн көп нерселерди коомчулукка айтканга мүмкүн мыйзам жол бербейт. Ошону да туура түшүнүңүздөр, урматтуу журналисттер. Кармана бүгүнкү күндө азыр шектүүлөрдү дагы билебиз биз. Атын айта албайбыз, себеби дегенде мыйзам бизге ачык айтканга жол бербейт. Качан кармалып жоопкерчиликке тартылгандан кийин жанагы тергөө начальниги айткандай, сиздерге сөзсүз түрдө кошумча бул резонанс болгон кылмышты сөзсүз түрдө коомчулукка биз тийиштүү деңгээлде ачык жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен коомчулукка жеткиребиз. Кечиресиздер, сиздер үйлөнүү максатында 3-4 айдан бери сүйлөшүп жүргөн деп айтып атасыздар. Ошол эле учурда 3-4 күндөн бери же 3-4 айдан бери машинада жашап атканын айтып атасыздар. Бул логика жагына алганда туура келбейт. Үйлөнүү максатында экенин сиздер кантип тыянак чыгардыңыздар? Кошумча бул жерде деген кыз тирүү калмак. Эгер апасы менен арыз жазганда сизге мисалы сиз телефон менен сүйлөшкөндөн кийин ал мен жакшы элемин деп айткан, бирок ошол учурда эле эмне үчүн издөөнү салган дейсиз? Ошол кыз алгача кайсы адрес менен түшкөн? Кыз алгача акыркы жолу сиздер сүйлөшкөндө ошондо. Кызым, мен жооп берип коеюнчу. Мына сиздин сурооңуз боюнча кайталап коесузбу? Сиздер сыргак наждактылыгынан сиздер айтып атасыздар 3-4 айдан бери үйлөнүү максатында сүйлөшүп жүргөндө, бирок Алар мындай, жанагы сиздер бул тергөө начальниги менен криминалдык милиция кызматынын начальниги айтып кеткендей, тиги таксисттерди арендага алган такси болуп атпайбы?
ошол арендага Кара Балтадан жанагы Honda Civic кызыл түстөгү машина Кара Балтадан алынган биринчи арендага алганда тиги өлтүргөн баланын иниси алып атат. Биз өлтүргөн баланын иниси аркылуу ошол эле күнү алып чыгып туруп, агасы ким, бул машинанын ээси ким деп туруп териштирген учурда агасы жөнүндө каяктан келген агасы, эмне каякта жашайт, үй бүлөсү барбы жокпу, эмне себептен Honda Civic'ти бергендиги тууралуу баардык ак чүкүсүн териштирген убактан бул ошол такталуу келип чыгып атат. Экинчиси ошол эле күнү апасы келип туруп бизге жанагы бул апасынан саат 10:30 иштеген жеринен апасына чалып атышат. Эжеке, кызыңыз жумушка келген жок, тигүү цехине келген жок дегенден анан апасы билип атышты. Тигүү цехине келбегендигин билип, анан милицияга барып арыз жазганда апасы менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Башкача айтканда ошо 5-инен бери эле тиги жок болгон кыздын Айзадан туугандары тарабынан дагы берки кимдин Теңизбаев Замирдин туугандары менен биз бүгүнкү күндө тынымсыз иштерди жүргүзүп аткандыктан келип чыгып аткан маселе. Үйлөнүү максатында келди. Алар үйлөнүү максатында экенин ал жерде тиги иниси айтып атат. Үйлөнөм ошол кызга деп. Тиги таксисттерди нанимат эткенде мен үйлөнө турган кызым деп жана таксистке айтып атат. Бүгүнкү күндө таксист камакта отурбайбы? Анын берген көрсөтмөлөрүн биз бардыгын иликтеп туруп, анан жыйынтыкта туруп силерге айтып атабыз деп. Ошо телефон аркылуу байланышканда геолокацияда акыркы жолу кайсы Кызым, мен сиздин сурооңузга жооп берейин. Мындай да, бизде базовый станциялар, сотовый операторлордун базовый станцияларды ар бир 100 метрде эмес да. Айылдарда уксаңыз сөздү. Айылдарда маселен бир сотовый оператордун бир жерде коюлган радиостанциясы бир 10 километр жерди аймакты мындай камтышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз жеринде бүт айылдардын арасында, көчөлөрдө жамгыр жаагына байланыштуу Honda Civic кичинекей жанагындай машина болгонуна байланыштуу биз талаага кирип тыгылып калат деген ой болгон эмес. Бүт көчөлөрдү, айылдардын арасын, анан соту эмеден чыккандыгына байланыштуу бүт населенный пункттарды кыдырганбыз да. Себеби так адрестерди бир эле антеннаны көргөзөт, радиусу ошол бир 5-6 километр жерди көргөзүшү мүмкүн да. Ошон үчүн биз именно турган жерди көргөзө алган эмес, техникачы. Ошону сиз жооп берип кетсеңиз. 12 микро көрсөткөн. Бул боюнча мен сизге айтып атпаймынбы. Бул геолокациясын биз уже эртеси билген, анткени саат 7-де звонок болуп атат. Сотовый оператор 7-де иштебейт. Хорошо, геолокациясы эмки күнү билип атабыз. Эмки күнү билгенде Негизи жалпы канча Эң башында мен сизге айткандай, бул адресте деген таш төбө деп көрсөткөн. Башка жакты көрсөткөн. Жилой массив. Анткени үйлөнүү максатында биз ал деген бүт деген обстоятельствосын билбейбиз да. Бул каякта жашайт, эмне жашайт деп конкретно билчү эмеспиз. Именно ошол убакта. Ошон үчүн биз деген тинтүү иштерин, прочёсканы деген жыл массивтерден карап жүрдүк. Кызды эмнеге ала качат? Үйүнө апарат да. Биз тияктын баарын карап туруп, тияк көрүнүп. Мен кошумча айтып коеюн, урматтуу журналисттер. Бул жерде биз жанагы Оршский направление исключение болуп атпайбы? Тиги эмеден кийин, Агордодон кийин, акыркы камерадан кийин биз барып туруп тиги немени текшергенде, Сосновкадагы камераны текшергенде, ага чейинки жолдогу камералардын баарын текшерип барганда убакыт кетип атат да. Текшергенде ал жакта жок болуп чыккандан кийин анан биз көл тарапка кеткен группадан сурап атабыз. Алардан аерде да жок. Ылдый тарап кеткен жанагы эмеге граница, Казакстандын границасына кеткен. Башкача айтканда бүт чоң көчөлөрдөгү болгон камералар аркылуу текшергенде жыйынтык чыкпай калып атпайбы? Андан кийин биз ойлодук, телефон өчүп калып аткандан кийин, значит шаардын ичиндеги бир себеби ал баланын постоянно жашаган жери жок. Кыз менен чогуу экөө кетип атат. Булар бир нерсени түшүнсөңөр, тиги үчөө түшүп калгандан кийин экөө кетип атат. Башкача айтканда ошол жанагы 47-чи колониянын жанынан кийин эле бир алып качкандан кийин бир 15 мүнөттөн кийин экөө уже свободно эле кетип атат. Кыз аркада отуруп кетип аткан болуп койду. Түшүнүп атасыңарбы? Анан кое туруңуз. Анан биз ошондо анан шаардын ичиндеги дагы чүйдүн тегерегиндеги дагы бүт болгон гостиница, частный гостиница, мамлекеттик гостиница, жанагындай жатаканаларбы же тапшырылган квартиралар, ошолордун арасында издөө иштерин күндөп жүргүздүк да. Бул деген чоң иш жасалды. Эми мунун баардыгын азыр сиздерге бир 15 мүнөттүн же жарым саат ичинде айтып берүү өтө кыйын. Сотовый оператор боюнча берип коеюнчу. Медиа маалымат агенттиги Жаңысыл Керимова. Ошол убакыт ошол сотовый оператор 7:30 иштебейт деп атасыздар. Анан ошол учурга, например, сиз убакыт кетип калды деп атасыз. Запроско, уруксатка. Эми бул каргашалы кызды ала качып кетип, анан трагедиялык окуя менен аяктаган биринчи учур эмес да. Эми ушул боюнча сотовый оператор менен сүйлөшүп, какой-то бир кыска мөөнөттүн ичинде запрос алып, уруксат алуу боюнча иштеп жүргүзүлөбү? Бул деген мен айтып коеюнчу, урматтуу журналисттер.
мына мен айттым 2 айдын тегерегинде иштеп атам депчи. Келгенден баштап мына тергөө начальниги дагы тиги криминалдык милиция кызматынын начальнигинде отурат. Биз бүгүнкү күндө 19-жылы 1-январдан кирген мыйзамдардын, кодекстердин бардыгына өзгөртүү киргизүү боюнча пачкалаган сунуштарды бердик. Мына буйруса эртең бүрсүгүнү конституцияга өзгөрүү кирип мына шайлоолор тынч аман эсен өтүп кетсе, муну сөзсүз түрдө каралат буларчы. Биз жанагы административный арест боюнча карабасак болбойт. Дагы азыркыдай өзгөртүүлөр боюнча жана техникалык жактан убагында алуу маселеси боюнча тергөөчүлөр кайра эле өздөрү ошол жерде соттун чечимин күтүп отурбастан өздөрү чечим чыгара турган толгон токой маселелер боюнча биз пачкалаган кодекстерге, мыйзамдарга сунуштарды бергенбиз. Булар эми каралат. Бүгүнкү күндө дагы ошо мындайча айтканда комиссиялар тарабынан ушул изилденип атат. Бул өзгөртүүлөрдү киргизмей сайын биз мурдагыдай тартипти киргизмей сайын кыйын боло берет да, ошону биз силерге айтып коеюн. Мен берип коеюнчу, биринчи радиодон Медисбек Рысбек деги эле бул сыяктуу окуя биринчи жолу катталбай эле бизде Бишкек шаарында. Негизи эле мындай эскертүү болуш үчүн жазанын кандай түрү менен ээ болушат ушул эмелер? Шектүүлөр кандай? Шектүүлөр бул берене жана айтылып кеткендей эле 175 берене жаңы кылмыш жаза кодексинин 175 беренеси биринчи бөлүгү боюнча шектүү айыпталуучу 7,5 жылга чейин кесилет максимум. Экинчи бөлүгү боюнча жанакындай жашы жете элек кызды алы качуу болсо анда 10 жылга чейин. 10 жылга чейин. Бул мурда 3 жыл мурда бул мени тяжкий анча оор эмес кылмыш болчу мурда. Андан кийин барыңар билесиңер, окуялардан кийин 3 жылда мурда бул өзгөрүүлөр киргизип, ошол абдан ужесточение болду. Мен айтып атпаймынбы? 20-жылы биз 8 факт боюнча 12 кишини сотко арест кылып жөнөткөнбүз. 8 факт боюнча, анткени ал жерде 12 кишинин үчүн ал жерде группа лиц ала качуу болушкан фактылар. Ошолор сотко жөнөткөн.